Трамп Түштүк Африкада актар геноцидке учурап жатат деп бул өлкөнү кайра негизсиз айыптоодо. Түштүк Африканын президенти ошол айыптоолордон кутулууга үмүттөнүп, мамилелерди жөнгө салуу жолун издеп Вашингтонго келди. Баары жакшы эле башталган болчу. Жарыкты өчүргүлө, тигини жандыргыла, артыңызды караңыз. Бирок ак үй ага тузак даярдап койгон экен. Зомбулукка чакырган оппозициялык саясатчы Юлиус Малеманын видеолору ойнотулду. Азыр ал башкаруучу ANC партиясынан чыгарылган. Анын чакырыктары сынга алынган. Президент Рамафоса абдан ыңгайсыз абалда калгандай көрүндү. Ал геноцидти башкарып жатат деген айыптоолордун алдында сабырдуу болууга аракет кылды. Өлүм. Үрөй учурган өлүм. Билбейм. Ак терилүү түштүк африкалыктар зомбулуктан жана расисттик мыйзамдардан улам кетип жатышат. Дональд Трамп ошондой эле Түштүк Африка өкмөтү ак фермерлердин жерлерин тартып алып жатат деди. Аларга жерди алууга жол берип жатасыз. Жок, андай эмес. Сиз аларга жерди ээлеп алууга уруксат берип жатасыз. Алар жерди алгандан кийин ак терилүү фермерди өлтүрүшөт. Ал фермерди өлтүргөндө аларга эч нерсе болбойт экен. Жок, бул жерде Аларга эч нерсе болбойт. биздин өлкөдө кылмыштуулук бар. Тилекке каршы криминалдын колунан ак терилүү адамдар гана эмес, башкалар да каза болууда. Өткөн жумада ондогон ак түстүү африкалык фермерлер Америкага качкын катары келишкен. Ак үй алар куугунтукка кабылган деп эсептейт. Ал эми башка өлкөлөрдөн келген качкындарды кабыл албай жатышат. Кечээ АКШ Катар өкмөтүнөн кымбат баалуу учак белекке алды. Сирил Рамафоса да ошол сыяктуу белек бере алсам жакшы болмок деди. Кечиресиз, менде сизге бергенге учак жок. Болсо жакшы болмок, мен алмакмын. Эгер өлкөңүз АКШнын аба күчтөрүнө учак берсе, мен алмакмын. Бери жакта турган Илон Маск актарга каршы расисттик зомбулук тууралуу дооматтарды көп айтат. Ал өзү Түштүк Африкада туулган. Жолугушуу чыңалган маанайда өткөнү менен курч кайым айтышууга жеткен жок. Президент Зеленский мында катуу сынга кабылгандан кийин Дональд Трамптын үйүндө аны менен талашып тартышууга болбойт экенин дүйнө лидерлери түшүнүштү.